Алло. Атим, блогер сенби? Мында моктанганыңарды койгула, 2 миллион подписчиги барчы. Уже акырындык менен караңгы кирип баштады. Резинка чыгып кетти. Давай я постараюсь, конечно, но может завтра. Шереметьево? Красный белыйда жалаң кыргыздар иштейт. Бирден кыргызды көрбөдүм, 2-3 деп 10 минут аттым деген кыргызды YouTube-ка чыгып кетти. Анан токтотуп мында карасам. Шереметьево аркы бетине качан жеттим? Я вместо 6 минут, которые вы почему 18 едете? Пробки. 86-й. Да. Не оплатилось? Я могу здесь выскочить. Да мы уже подъехали на остановке сейчас. Светофор загорелся еще. Да, вас же списали или может быть сейчас пишут. Все, спасибо. Всего доброго вам. Спасибо. 606 рубльга алып келип койдум. Туугандар барыңыздарга ассаламу алейкум. Аким KG YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит Периев болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде эмгектенип кызмат кылып келем. Тариф экономдо азыркы учурда иштеп атам. Анан өзүмдүн ушул жеке YouTube каналыма өзүмдүн жумушумдун учурларын, кызыктуу учурларын кылып айтор ушул жумушум тууралуу кенен маалымат берип, контент кылып берем. Анықтан каналға қош келдіңіздер. Да бір жолы катталып алек болсаңыздар, катталып кетіңіздер. Лайктардан басып, видеоны түрдүрүп баштан аяғына чейин көрүп коюңуздар. Биз баштадык. Уже акырындык менен караңгы кирип баштады. Неге десеңер, саат 16 болду. 4-төн 16 өттү. Мен биринчи заказым бүтүрүп, экинчи заказым бул жакта баратам. Бул Тушинадан бул тарапты көздөй барганда о резинка чыгып кетти. О регистраторду бекиткен резинка аскайра таком. Видеонун башы менен эле туугандар сиздерге автомат такси парки адаттагыдай эле сунуштап кетем. Парктын комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24 чек, моментально эч кандай чектөөсүз жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон Майбах ишин улап беришет. Грузовой, такси, доставка, экспресс алар деле бар кошуп беришет. Анан такси парк ар бир ай сайын акчалуу розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндө телефон номерлерге чалып, Аким KG YouTube каналынан Гүлжигиттен деген сөздү айтканды унутпаңыздар. И кенен маалымат алып, пакеттин шарттары жаккан болсо, кошулуп аман-эсен иштеп жүрө бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Так, Измаилская зверинца, да? Elestеп өзүңсүз өмүрдүн кемисин, эзилет жүрөгүм кайгынын желисинде. Умтулам убакыт капкандай желесин, узарып үмүттүн күтүүнүн белесинде. Мен сени изименен. Абижемди 40 минутта алып келип койдум туугандар, 1129 рубль болду. МКАДтан келе атып, МСДга түшкөндө эме дейт? Можно побыстрее, пожалуйста, я опаздываю, ал жак бул жак. Здесь можно дейт? Давай я постараюсь, конечно, но ПДД, СДДны нарушать этти, но постараюсь дедим. Хорошо дедик, сүйлөштүк, алып келип койдум. 8 минутталык подачасы менен 3-чү заказымды берип койду. Ошону күздү уруп баратам. Бул примерно кайсы район экен, могу дейт? Управление внутренних дел по ВАО ГУ МВД России короче. Ушундай бир нерсе экен. Пока телефонный экраннан жарыгыраак эле көрсөтүп берип атса керек силерге, но уже кичине караңгы кирип баштады да. Саат 5-тен 3 өттү. Момда болгон ташбакаларды обгонять этебиз бат-баттан. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Лужники. Там точка. Аквакомплекс, да? Ну, там точка. Вот на Волгоград. Ага. Даже на заднем сиденье. Я сяду вперед, садись. Я говорю, лифт не
Едем, да? Отыз 39. Бұлар деле 40 минутада алып келіп қойдым. Промежуточный точкалар бар болчу, ошол жерден 3-чүсү ол турду. Могул жерден 1 минуталык подачасы мен неме алдым эле. Ошол жерден отуруш керек болчу. Но андай эмес. Лужники аквакомплекс деген билет. Вот. Азыр бул жерден акырын айланып чыгып кетиш керек. Не кылыш керек билбейм. Картасын карайынчы бул. Канча бул жер? Бесплатный, платный. С 1 по 30 минут без оплаты дейт. Значит, жарым саат акысыз. Андан кейін легковой тариф 150 рубль саатына, грузовой тариф 400 рубль саатына дейт. Наким ожол залып турат. Мага по идее заказ азыр берсе берет, бербесе бир башка жака чыгып кетиш керек. Өзү допустим 1200-гө. Алло. Алло. Оу. Атим блогер сенби? Бул жигит атым. Жигит бе? Туган. Анда моктанганыңарды койгула, Биз да таксисттербиз, Азыр мен да карап, бүгүн действительно ачыкча экен да, мына Кыргызстандын немесинен акыры келди, мына калем бербейм, мен деген 2 миллион подписчиги барчы. Кыргыз сүйлөп турду. Неме кыласыңар ушундай? Бир дворниктин моктанганын көрбөйсүңөр, Мен да таксистмин. Красный белыйда жалаң кыргыздар иштейт. Бир да кыргызды көрбөдүм, 2 күн иштеп 10 миң таптым деген кыргыздычы. Жалаң эле ушу таксисттер моктанасыңар, Өзүң динге берилген эле бол келсиң. Моктоолор жалгыз Аллах Таалага эле болсунчу. Эмне кыласыңар, Сыр эле кылгылачы. Анан Билбедим, мен да бир Мураста бир 300 канчаям адам бар. Азыр токтотуп, действительно ошондой экен деп карасам, действительно уже ютубка чыгып кетиптир. Анан токтотуп деп мында карасам. Здравствуйте. Здравствуйте. Шереметьево? Шереметьево. Так. Всего доброго. Ой, Алла, эптеп аэропортко дагы келип калдык. 1 саат ровно айдап келдик. 1475 рубль датып. Контактный немем атым неле жана иштебей койду. Келип турсам, ачпай, анан айла жок, карта алышым керек болуп калды да. Аз кайра карта беришип кетатам. Таптаза болуптурчу, айланайын. Эми могу пробканы карагыла. Мен тиги синий зонага качан жеттим, Шереметьево маршрутуна качан жеттим. Алло. Да. Едете. Я вместо 6 минут, которые вы почему 18 едете? Ну, пробки. Ну а почему тогда так делаете? Вы же замерзли на улице 20. Ну, Вы где едете? Это не я виноват. Ага. Ну это... Где вы едете? Я вот через шлагбаум заехал. 86-й. Да. А у вас указан сектор Б8, правильно? Шундай, типоктор түшүнбөйм да. Көрүп турасыңар го, пробка. Турасыңар мынакей 87-88 столбтордон эми өтүп баратам. Но момундай болгон тыгындардын арасынан алдыга жылуу деген нерсе бул мындай өтө жай болуп атат. Поэтому так и приходится ар кайсы пассажир мага өзүнчө чалып алып, мына момундай болот, өтө коет, бирөө кире калат, тигил чыга калат, мынакей. Көрдүңөр да. Буну эл түшүнбөйт да, пассажирчи. Качан аз мен барып аны алып дети 101-чи стоптон. Анан кийин шлагбаумдан чыгып баратканда ошол тыгынды көрүп туруп, деп түшүнөт. Ага чейин өзүнчө эле мени типа убактым бар да, мен шашлык жеп отурам да, негири заказда кылабы. Да мы в салон у нас рисуем.
Новый Арбат? Да. Да, пожалуйста. Не забудьте ввести. До свидания. До свидания, всего доброго вам. Артында эчнеси унуткан жок. 1 саат 21 мүнөттө келдим. Шереметьеводон 1 саат тураткан болчу. Негизи по идее ал жерден билесиңер жана Шереметьеводон Ленинградка чыгып аткандагы эменич. Эстакадабы мост, ошол мосту барыңар эле билсеңер керек, э? Вот ошол мостто 25 мүнөттөй туруп калдык окшойт, по идее. Эсепке ала турган болсомчу. Домойду күйгүздүм азыр туугандар. Домой. В сторону дома заказ алайынчы. Курсак өлүп калды деп. Буга чейин канча заказды айткан билбейм. Арбатка акырын чыгып атабыз. Чыгып атсак эле Ротчельская көчөсүнөн заказ берип атат. Буну принимать этебиз. Я Арбаттын кооздугуна любоваться этейин. Заказ попутчикам дейт. Попутчик менен заказ берип коюп туруп. Сүйгөнүнүн оң акыры жетет, чын ашык болгон арадан лейлой. Мырза менен ак сапкын лейли, күлүмдөй эгиз ак чаптын лейли. Сүйдөн жанган шам болуп алар, көзүнө түшөт өз жаттын лейли. Олжобай менен кишим жан лейли, бири да тайже бири жен лейли. Кыйылды кырчын бурактан алар, ойлогон сайын кейтсен лейлой. Мындай болуп атканда уже сомнение кармап баштаган. Оплата с наличной тем более мунуку. 16 минут алган эле поездка болчу бул. Эме кылайынчы? Врачебный проезд дейт. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. 16 минут алып поездка экен. Бул что-то эме окшойт. Жалган окшойт. Все. Салам алейкум дейт буну. Все. Чыкпайт окшойт. Звонокту көрдүңөр, сбрасывать этиптады же, билбейм эмне болду. Каяк десеңер, Беговая аллея 3 дейт. Беговая аллея 3 модомда негизичи. Ошо клиент өт экен, өт. Же чыгып калабы. Билбейм, по идее мен дагы бирте күтүшүм керек, 10 минут күтүшүм керек. Анын ичинен 7 минутасы болуп платный, 3 минутасы. 7 минутадан кийин отмена кылсаң эч кандай активность түшпөйт. Азыр мынакей 6 почти 7 минут болуп атат. Азыр 15-20 секундтан кийин отмена кылып кетип калсам болот. Скорее всего ошондой кылат окшойм. Акыры отмена кылып тастадым да, артка чыгып чыга эле заказ түшүп калды. Бул эмеден экен, Словацкий республиканын посольствосунан экен. Азыр көрөбүзбү. Көңүлүмө толсо кел жараттарым, дарылай тапа билсең алаканың. Кадырыңды түшүнбөй убагында, көп кыйнады өзүңдү бала чагыма. Бала чагым. Пятницкое шоссе, да? Да. Здрасте. Здравствуйте. Сейчас еще один адрес добавлю, Красногорский, там недалеко. Ага. Намечено. Пути получается Красногорский или наоборот лучше? Не, вам лучше поменять адреса. Сначала Пятницкая, потом... Да. Я сейчас туда упру Красногорска, потом добавлю, когда мы на Пятницкой будем. Не, вы можете там же сразу изменить. Оба адреса поменять, да. То мы сейчас в Красногорск. А как это поменять там? Просто выбиваете вот адрес, где Пятницкая написано, конечный. Там вводите Красногорск. А где Красногорск, там вводите Пятницкая. Просто нажмите, и она как бы
пожалуйста. Всего доброго. До свидания. 35 минут беріп қойды. 1482 рубль болды. Бұнықы 2 остановкасы бар болчу. Біреу Митина, біреу Красногорск. Үйге дағы 15 километр 23 минут дейді. Үйге дағы аман-есен келіп алдық. Машинаны парковка қойып атабыз. Дебелі эффект жарата берейін бе? Жоқ туғандар. Бұл видео арадан бір жұма өтіп кеткенден кейін ушул концовочкасын жазып атам азыр. Мен атайын ушул толстовкамды кийип алып чыктым. Ночко чыккам негизи жумушкачы. Вот. Перед сменой ушул видеонун аягын жазып коеюн дедим. Видео көптөн бери убакыт болбой, кол тийбей, монтаж такыр бүтпөй койду. Ошо байланыштуу созулуп кетти. Но на самом деле бул видео точно уже не помню, экранга чыгарып коет болушум керек, качан болгонунчу. Же чыгарбай деле коюшум мүмкүн. Жогорудагы эмеде жанагы мага чалып алып, Гүлжигит, Аким Кежи, сенби ал жак бул жак деп чалганды мен убагында вообще недопонимание болуп аткан экенмин да. Алло, бул ким, мага эмнеге мындай чалып атат, эмне себептен, эмне максатта деп түшүнбөй аткан экенмин. Анан кийин ошол видеону көрүп алып, ой жок, ошол звоноктон кийин иштеп жүрөөрүм, кечинде үйгө менен завершать этип кирип эметсем, там интернетте, YouTube'га кирсем эле ошол жанагы чыгып калды Эркин таксиден 200 эме депчи. Аны көрүп атсам, ушундай дейт. Амай деп туруп ал видеонун оригиналын уже Москва бар деген YouTube каналдан кирип көрдүм дагы. Анан ошол видеону көрүп алгандан кийин мага чалыпты да ушундай кылып деп анан түшүндүм. Вот, ушундай. Туугандар. Ошол бул сменада эмне кылабыз эми? Аягын көрсөтпөйбүз. Мен андай сөздөргө маани бербейм. Маани бербейм деген кандай жакшы жагынан кабыл алам, маани бербейм. Мен өзүмдүн жумушумду, өзүмдүн окатым, өзүмдүн тиричилигимди кылып жүрө берем, өзүмө жаккан нерсени. Ошол көп сүйлөбөйм. Не дейм, барыңар аман болгула, кыргыз ынтымактуу бололу. Билбейм. Ошол, короче, видео жаккан болсо лайктардан басып, анан каналга каттала элек болсоңор катталып кеткиле. 13 миңден ашчы, Кудайга шүгүр. Лайктардан басып, каналга активдүү көрсөтүп турула. Барыңыздарга ийгилик, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.